эме менен барып туйгу менен барып туруп эле экөөнү чогуу машинада кармадым. Ал ошондой мен ушундай абийиримди төгөп намысыма тийгендиктен чыдай калган жокмун. Муздак сууду үстүмө бир куюп салгандай эле болду. Ажырашасыңарбы, эмне болду деп сурайт экен. Мен ооба мен ажырашам дедим. 1 миллиондон ашык, 1,5 миллионго жакын карызыңыз бар экен деди. Сиз карыз алдыңыз беле? Мен алган эмесмин. Мен билбейм. Жолдошуңузчу? Жолдошум алган окшойт да ошол. Алиментим 2 балама төлөнө элек да, 2 балама да кош коңур мамиле кылбай, адилеттүүлүк менен чечип берсе деп суранат элем да соттордон. Мен Алимбаева Абулхан 1995-жылы төрөлгөнмүн. Анан күйөөгө тийип 2016-жылы окууну бүтүп, ала качып кетип ошо күйөөгө тийгенмин. Андан кийин чогуу жашадык күйөө менен. 8 жыл чогуу жашап жүрдүк. Анан жакшы эле жашадык. Анан 2 баланы төрөдүм. Бир кызым бар, бир уулум бар. Арадан үй бүлөдө уруш болот экен, чыр-чатак болот, келишпестик, жакшы күндөр, ар кандай жашоону баштан өткөрдүк. Анан акыркы убактарда мен 2023-жылы бул балам төрөлгөндөн кийин жолдошумдун мага болгон мамилесинин өзгөрүп калгандыгын, баштапкы мен жаңы тийгендеги киши өзгөргөнүн байкадым. Такыр башка киши болчу. Анан 1-2 жолу суроо узатканда деле грубый жооптор чыгып атты. Кийин көрсө ал мени измена кылып, келин менен уже чогуу болуп жүргөн экен. Мен аны билген эмесмин. 2023-жылы декабрдын орто ченинде телефонун такыр кармачу эмес. Телефон кармаганда эле ортодо ызы-чуу чыкчу да. Эмнеге аласың? Мен сеникине тийбеймин го, же сага звонок келсе албаймын го. Эмнеге меникин сен кечке карай бересиң деп акыркы убактарда ошо 1 жылдын дегенде такыр телефон койчу. Жакын туугандары болсо деле алчу эмесмин да. Себеби анын артынан уруш чыгышын билип, ошондон коопсузданып жолобочумун. Анан катуу уйкуга кеткендиктен ушундай эле бир эмен салды мага, бир чувство. Алчы, көрчү, эсимес келип атты. Утур эле звонок чыгып атты да, звуктар. Анан мен ушундай бир чувство менен бир тарабам ал десе, бир тарабам алба деп койчу, эмне болсун, эмне болоорун көрөрүн деп телефонду ачсам эле тиги келиндин атына жазып, анан ошо менен перепискасын кармап калдым. Ал 2 күн, 3 күндүккө жакын перепискасы экен. Ага чейинкин тазалап салыптыр. Ошондо эмне болгонун өзүм деле билбейм. Өтө жаман болдум. Муздак сууду үстүмө бир куюп салгандай эле болду, себеби мындай оңой болбойт экен андайды көргөндө. Себеби ушунча жыл чоңоюп, мени Кудайга шүгүр бар жогубуздан кем кылбай ата энем чоңойтуп өстүрүп койгондар. Мени өзүнүн жоопкерчилигинин никесин алгандан кийин Кудайга шүгүр мен деле намаз окуймун, ал деле окуйт. Экөөбүздүн дин жолунда түшүнүгүбүз бар. Анан ошолордун баарын көзгө илбей эле, ал ошондой мен ушундай абийиримди төгөп намысыма тийгендиктен чыдай калган жокмун. Эмне кылаарын билбей эле шок болуп туруп калдым. Ал убакта же үн да чыкпай, же кыйкыра алган жокмун. Андай убактарды көрсөм, кийин окуп билсем, анда уже мындай стрессовый абалга түшүп, аялдар көбүнчө ызы-чуу салып, бычактарды алып, короче, ушундай скандал болот. Мен андай кыла алган жокмун. Билбейм эмнеге кыла албадым, кылбадым. Кийин чыгардым ошону ачыкка. Ушундай болуп турго десем, ал мага сөз берип, кечирип коюп, ооба туура эмес кылдым. Сен эмне десең баарын мойнуна алам, ооба. Мен ката кылдым, туура деп баарын мойындап турду. Мындан кийин сен эмне десең баарына макулмун деди. Сен тур десең, мында грубо айтканда, тур десең турам, отур десең отурам, макул. Просто кечирчи мени деп эле ошентип туруп калды. Эми аял экенбиз, 1 эмес 2 балам бар. Кой эми турмушта болот да деп эле кечирүүгө аракет кылдым. Бирок болбоду. Такыр эле сезип аттым, менден бекинип, жолугуп атты, кезигип атты. Мен бул балам көкчөтөл болуп ооруп больницага түшүп калдык. 14 күн жаттык, чыга албай. Ошол жерде деле аял экенбиз, сезимдери бар экен. Анан билип аттым да, что ал токтоткон эмес, дагы эле мамилеси бар экенин, себеби
чалганда мен чалсам жооп бербейт болчу. Анан ошентип жүрүп 6,5 июнда 6,5 айдан өткөндө июнда экөөнүн акырында машинада кармадым. Ага чейин күзөтчүмүн, бирок балам менен жетише албай калып, анан ушундай Кудайдан сурадым, Кудай мага ошонун жүзүн көргөзчү. Мен себеби өзүм туугандарыма, эл журттун алдында мынакей бул фактически экөө чогуу дегендей эме менен бардым, туйгу менен барып туруп эле экөөнү чогуу машинада кармадым. Экөөнү видеого тарттым, мынакей жүзүңөрдү туттумбу, ушул керек болчу мага деп видеого тартканымды жолдошум барып эмени аялды менден неме кылып салды. Тийбе ага деп мен ушундай күч менен барып урам десем урдурбай мени тарта калды машинанын артынан чыгарып. Ал болсо менин телефонумду келин алып качкан бойдон качып кетип калды. Телефонум жок. Ал жолдош мени алып калды. Ал келин качып кетти ылдыйга көздөй. Эки баланы таксиге эме тапшырып койгон. Байке карап туруңузчу, Сураныч. Таксиде отуруп туруңуз, мен скандалын көрбөй эле койсунчу деп жакка токтотуп койгон болчу да. Анан Эми азыр Улукан сиздин сөзүңүздү бөлөйүн. Ошондойдон кийин үй бүлөңүздүн ушундай эми абалга келгенден кийин сиз эмне чечим кабыл алдыңыз? Анан чечим кабыл алганга чейин стрессте жашап жүрдүм. Көп убакытка чейин анан жалгыз мен, анан Кудай эле билет. Кийин болбогонун түшүндүм. Болбойт экен андай. Лучше өзүмдүн жашоомду өзүм тураштырайын. Өзүм бактымды өзүм аракетим кылып издейин деп ажырашууну чечтим. Анан ажырашууга чечкенге чейин деле сизге келип, сизди Кудайга шүгүр сизди жолуктурдум. Анан сиз да мага жакшы жолдорду көргөздүңүз. Ажыраштыңыз. Ажырашкандан кийин кандай ажырашуу процесси кандай өттү? Эмне болду ошо ажырашуу процесси? Качан баштадыңыз? Ажырашуу процессини августарда болчу. 2024-жыл уже. 2024-жыл август. Сотко кайрылганча дагы сизге чейин дагы бир адвокатка жолукканмын. Ал экөө чогуу отуруп жазганбыз. Эмеге жаздык эле. Эки балаңа алимент өндүрүү үчүн, анан ЗАГСты кесүү үчүн 2 заявление таштаганбыз. Ысыгатинский сотто Кант районуна караштуу Ысыгатта дагы сот биздин эмебиз караган процесстерибизди. Ошондо 1 айдан өтүп каралды иштерибиз. Анан сот болду. Сот болгондо алиментти өндүрүп берди сот бизге. Тажибаев Нурбек. Андан кийин ЗАГС кесүүгө болсо октябрдын 10-унда, октябрдын 9-10-дорунда барсак, экөөбүз турдук жоопкер. Анан мен сот үчөөбүз. Сот айтты, ажырашасыңарбы, эмне болду деп сурайт экен. Мен ооба мен ажырашам дедим. Эмне болду деп айтты. Ага да түшүндүрүп берсем, мейли эми болуп турат жашоодо, келиңиз анда буну жооптууга ал деп туруп жоопкерден сурады. Жолдошунан сураса, жок мен ажырашпаймын. Болду, ошентип эле турду. Причинасын дагы айткан жок. Мен ажырашпаймын. ЗАГС кеспеңиздер деди. Сот тартип боюнча, закон боюнча убакыт берилиш керек. Эки тараптын тең укугун угушубуз керек биз сөзүнү, оюну деп декабрдын 9-уна жылдырды. Анан мен ошондо да ыйладым, неге көрүп атпайсыздарбы? Мен эмем төбөлөнүп атат, укугум карабайсыздар десем, жок туура келбейт деп декабрдын 9-уна жылдырды. Анын арасында мен балам 1,5 жашар болгондуктан закон боюнча мен аны билчү эмесмин. Билсем 1,5-3 жашка чейин мага бунун эмизгеним үчүн мага дагы төлөп берүүчү алименттер бар экен. Анан аны сиз менен жазып калдык, ал алимент өндүрүү боюнча. Анда ошо октябрлар болуш керек эле. 16-13 октябрларда ошого чуркап жүрдүк. Ошондо бизде бир эле убакытта 2 айдын ичинде 3 сот каралып атат да. Ажырашкандан кийин сизге мурда жолдошуңуз өзү жардам берейин, кой соттошпойлу деген мындай айттыбы сөз сизге? Жардам берейин деп айткан жок. Өзү мындай өзү ыктыяры менен жардам бердиби ажырашып балдар силер менен калгандан кийин? Негизи келген жок үйдө келбейт, баягы ошо июлдан бери жок ал. Ал сиз каякта жашайсыңар? Ал ким, кандай бул үйдө, кимдин үйү ал, кантип жашап атасыңар? Биз азыр ошо жолдошум экөөбүз чогуу жашап жаткан убакта салган үйдө жашайбыз. 2 балам менен мен үчөөбүз турабыз да. Ал ошол жолдошум жайда чыгып кеткен бойдон үйгө келбейт. Ал үй кимге каттуу? Ал үй мага катталган. Документальный техпаспорту чыга элек үйдүкү, бирок жер мага менин намымда катталган. Бирок бир жолу балдарымды сотко алып барганга мажбур болдум, караган киши жок болуп. Ошондо алып барсам, экөөнү тең көрдү. Кийин боор ооруду, билбейм эмне пландары бар эле. Жүрү Разына кызым
сени алып барып келейин, кийим кылып берейин деп туруп, кызымды алып барып, ошо күздөрү болуш керек, ноябрдын баштарында болуш керек. Алып барып кышка кийим алып бериптир. Ошол бойдон эч кандай. Эми азыр мына ажыраштыңыздар сиздер. Ажырашкандан кийин эми азыр сиз жумушка кирдиңиз. Ошо ноябрда жумушка кирдим. Эмне болуп иштеп атасыз? 181 госсадикте нянечка болуп ишке кирип, 2 балам да ошол жакта, эртең менен үчөөбүз киребиз. 5 күн иш, анан кечинде чогуу кайтабыз. Эми ошо сот ажырашып баары иш бүткөн болду. Андан кийин эмне себептен азыр кандай окуя болду башыңызда? Кандай окуя туш келди? Анан ошентип эле жүргөм, мен эчтеке эмес эле, эми түшүндө окшойт деп. Арада ноябрь, декабрь ошо кайын да келип жүрдү үйгө. Январдын башында да кайнэжем, 2 кайнелерим менен келип эле менин жоомду алып келиптир. Мынакей сенин жооңду берди, болду. Сенде кокус эмең боло турган болсо, эми келечегиң ачык, жолуң ачык дегендей. Анан үйдү бөлөсүңөр. Ошол эле сөздү айтты. Эмне максатта, кандайча десем, сен ойлоп атасың ушундай үйдө жалгыз жашаймын деп, мындай болбойт. Кана өзү десем, жок, өзү келген эмес. 2 кайным, кайнэжем эле. Үйдү бөлүшүңөр керек, и все. Түшүнбөй эле калдым. Ошондо кайнэжемдер келген убакта үйдү айтты, улам үйдү сүйлөдү. Анан 2 балаңды эле бага албаймын, мага каражатым жетпейт. Мен жалгыз өзүм күйөөм жок, кантип жашаймын, кыйналсаң 2 балаңды бер. Мыктыбектин аялы сонун кылып тарбиялап чоңойтуп алат дейт. Анан шок болуп туруп калып эле, эже сиз эмне деп атасыз? Эже 8 ай өттү арадан дедим. Январда келген алар. Биздики ошону зычуубуз июлда болуп атат. 8 айдан бери бир жолу келип мага эмне жеп атасыңар, эмне кийип атасыңар, жылуу бүйүңөр кандай деп бир ал акыбалымды сурабай эле, эми келип 2 баланы сиз туура эмес да ушул кылганыңыз деп эле ошол сөздөр келди оюма, тилиме. Мен сизге келинмин эже, бирок сиз мени эже катары, келин катары карабаң. Аял катары, эне катары ордумда өзүңүздү ордума коюп көрүң. 2 эмес 10 балаң болсо деле кучаңа баткырасың да. Уже жашаш керек да. Десем, унчукпай сөз чыкпады кайнэжемден. Чыкпады. Короче, жакшынакай сөз менен айттым мен сага. Түшүнсөң түшүндүң, түшүнбөсөң сотту көрөбүз. Сот чечим карайбыз деп чыгып кетишти. Анан мен түшүнгөн жокмун, анда деле жеткен жок мага эчтеке. Булар эмне келип мен тынчымды алып атат деп эле калып калганмын. Кийин сот аткаруучуга барганда 13 март күнү 2025 жыл болуп атат. Сот аткаруучу айтты: Алимбаева Улкан, сиз Октябрьский райондо гос мамлекетте иштейт экенсиз. Аныңыз жөнүндө маалымат бар, сизге жер катталуу экен, ал жөнүндө дагы уже бизге келген. Извещениялар баары даяр. 1 миллиондон ашык, 1,5 миллионго жакын карызыңыз бар экен деди. Мен ошол убакта эмне кыларым, кандай карыз, эмне карыз? Сиз наоборот мага алимент өндүрүү боюнча сот аткаруучу экенсиз да десем, ооба сиздикимин деди. Сиз наоборот мага Курбанбековдон өндүрүп берүүчү эмеңизчи десем, азырынча ал эми кирет в силу деди. Азырынча кире элек, бирок өндүрөбүз анда эле. Азыр сиздин карызыңыз бар деди. Карасам, кагаздарды берип эле атат. Ал кагаз алгандан деле корктум, мен алган жокмун. Жок, мен тие албайм ага. Жок, мен кармай албайм дейм го. Десем, жок, мейли албасаң албайм деп отказ жазып бер, мен аны деле эмегиздирүүгө козгойм деди. Анан сиздерге чалдым. Десем, сиз айттыңыз, что алып кое бер. Алдым деп дата числону коюп, подписин коюп кой дедиңиз. Алып келип кийин таанышсам, кайненем, 2 кайным, кайнэжем, кайынсиңдим, андан сырткары дагы өзү ошо Аламедин базарда соода кылчу, жолдошум, Мадина базарында соода кылчу, ошол тааныштарынан чогултуп 8 общий чогулуп 8 киши болуптур. Мага заявление жазылган экен. Мен аны билген эмесмин. Ал көрсө, 2024 жылы сентябрь айында жазылып, октябрдын 17-синде сот болуп, карабайсызбы? Түшүнүксүз да? Адамгерчилик эмес бул. Октябрда мен өзүмдүн 3 процессим боюнча чуркап жүргөм. Улам кантка барганбыз, сиз менен да барып аттык. Ошондо бир ооз айтып койбой, же сот аткаруучулар эмелер, канцеляриядагы эжелер айткан эмес, же соттордо эле чакырган эмес мени, же почта аркылуу маалымдама келген жок, телефонгон чалган жок. Уже сот 17 октябрда болуп, 30 күндөн кийин 18 ноябрь күнү күчүнө кирип кетти. Анан мага суроо келди да, мен ошол кагаз алгандан кийин канцелярияга чуркадым. Эмне деп добарызга
сиздин атыңызга түшүптүр? Биз эмеден карыз алган болчубуз. Үйдү салуу максатта Кимден? деп ошол кайын журтунан биз карыз алган экенбиз. Сиз карыз алдыңыз беле? Мен алган эмесмин. Мен билбейм. Жолдошуңузчу? Жолдошум алган окшойт да ошол. Анда эле открыто эле кылса болмок да ушул иштерди, ушундай болуп атат. Же мейли арыз жазылса жазылыптыр. Ачыкса сүйлөшүп эле. 8 кишинен карыз алып 1 миллиондон ашык менин моюнумда илинип калыптыр да. Анан мен канцелярияга чуркадым дагы, артка барып секретарь 2 кыз, 1 байке, 1 кызга айттым. Мен неге чакырган жоксуңар сотко? Неге мен сот аткаруучуга иш өтүп атат уже 5 ай, бир күн эмес, 5 күн эмес, 5 айдан кийин мага келип атат кагаз десем, тиги эже айтты. Анда жолдошуңуз сиз үчүн жооп берген дейт. Не деп жооп берди? Кана далил мындай эме дедим. Не деп жооп берди десем, ал жубайым Алимбаева азыркы убакта ооруп атат. Ооругандыгына байланыштуу 2 баласы менен үйдөн чыга албайт. Анан кандай оору экен десем, аны билбейбиз эже. Менден суроомдон уккус келбей качат да тигилер улам. Эмнеге билбейсиздер, тактабадыңыздарбы десем, жок, ал биздин ишибиз эмес дейт. Кимдин иши? Буга чейин алимент өндүрүү боюнча биринчи процессибиз болгон биздики, сентябрдын аягында сот болгондо эме деген жоопкер жолдошум келген эместиктен улам сотту жылдырабыз деген. Эмнеге десем, себеби жоопкер жок, биз 2 тараптууду укпайынча биз ишти жүргүзө албайбыз деп токтотуп салган. Анын номерин беребиз, номерине чалып туруп чакырабыз деп 2 сот отурумунда анан алимент өндүрүлгөн. Ошондой болуп атпайбы тиги башка соттуку дедим. Эмнеге силердики ошондой болгон жок десем, жолдошуңуз келип туруп ал ооруп атат деди. Мейли, мен ооруп турмун силердин айтууңар боюнча. Кана справка? Вот, действительно, вот болеет, ушундай больницада жатат деп, же мындай тил катым жок, же бир ооз эки сөзүм жок, доверенность жок, кантип мен жок эле силер ошондо курук сөзүнө ишенип койдуңар десем, эже андай суроолоруңузду бербеңиз. Андайды биз билбейбиз, сот билет. Кана сот десем, саат 3-түн тегерегинде болду. Сот өзүндө жок, Абдыкаров деген сот. Неге өз вактысында, жумуш вактысында госслужбада иштегендер жумуш вактысында отурбайт десем, сиз кимсиз антип сотко сүйлөгүдөй дейт. Мен жөнүндө иш козголуп атпайбы? Мен не кылам, мен кам жашайм аны? Мен эменди ойлой эле, ал эмеси боюнча жумуш вактысында өзүнүн ордуна отуруш керек болчу десем, сиз обычный адамдар, антип сүйлөгөнгө укугуңар жок, чыгып кеткиле, бошотуп койгула, биздин убактыбызды алып, нервибизди кетирбей деп мени эмесинен көргөн жок. Теңин албай эле чыгарып коюшту. Анан кагаздарды алып келип, ошол жана 8 киши заявление, сот аткаруучунун 2 кагазын алып, сиздерге келип. Не себептен сизге ошентип сизди доогер кылып арыз берди деп сиз өзүңүз ойлойсуз, жеке оюңуз? Мурдагы кайын журтуңуз? Бул ачыктан эле уже дайын эле нерсе, себеби жер мага катталуу. Кайын журттарымда келгендиктен келип атпайбы улам анан үйгө. Ошондо жерди алуунун, үйдү алуунун менин мага катталгандыктан Муктубек жолдошум өзү айткан да, эжемдер койбой жатат, эжемдер такыр болбой жатат, менин туугандарым. Сен неге кайсы башың менен аял затына үйдү өткөрүп бердиң, жерди каттаттың? Ушунча жыл чогулткан эмгегиң кана сенин деп урушуп атат деп айткан болчу жайларда. Көрсө ошолор требовать этип анан чогулуп ушул менен подстава кылыптыр да, мындайча айтканда. Адамгерчилик мамиле жасабай коюптур. Не кылаарын билбей анан сиздерге кайрылып, ушундай болгон ситуацияны түшүндүрүп, айластан ошентип келип отурам анан. Сиз азыр канча айлык менен иштейсиз? Канча сиздин кирешеңиз? Каяктан кирешеңиз? Кантип ажырашкандан кийин сиз нанга акча таап атасыз? Азыр мен садикте иштеп 11 000 сом колума алып атам. 11 000 сом, бир айга 11 000 сом акча. Алиментиңиз төлөнүп атабы? Алиментим төлөнө элек. Сот аткаруучу эми каралат ал иштер деди. Ал неге десем, сот күчүнө кирип бизге иш өтүп, азыркы убакта бизде годовой отчет жүрүп атат эже деди. Ошо Илгиз байке, годовой отчетубузга папа болуп калдыңыз, ошондон бир аз артка сүрүлүп калат. Шашпай буюрса төлөнүп берилет деди да. Алиментим 2 балама төлөнө элек да, 2 балама да. Бирок өзүмдүн эмизгендигим үчүн баягы күнү акча салып коюптур. Анда эле кийин көрдүм, 3,5 айдыкын чогултуп 1 салыптыр. Анан мен таң калдым да, оңой эле акча салып калыптыр бул деп. Көрсө, алимент төлөгөндүктөн улам за границага чыкканга болбойт экен. Паспорттору мүмкүн эмес. Машинасына ага катталып болчу, биздин машинабыз. Ага катталгандыктан ага да арест коюлуп, көп жерден креске түшкөндүктөн улам
төлөгөн экен. Андан кийин көрсө ал умрага кетүү үчүн мага ошого мен бөндүрүп берип кеткен. Азыр умрада экен жолдошу. Мен билген акыркы маалымат боюнча умрага кеткен деген сүрөтүн көрдүм анда эле. Кайын журту менен эч кимиси менен сүйлөшпөйбүз. Эч кимиси келип же бир сурабайт. Азыр сиз эмне талап кылып атасыз Улукан? Азыр ошо сот, биз Чүй областной сотко арыз жазсак, ошо биздин арызыбызды карап, кош көңүл мамиле кылбай, адилеттүүлүк менен чечип берсе деп суранат элем да соттордон. Жалпы ушул элден, кыргыз элинен суранат элем. Мындай туура эмес да ушундай кылганы. Мен ушундай толтура суроо келет бир убакта. Толтура суроо келет, бирок мейли мен төрөбөсөм же иштебей күйөөгө тийгенден бери көрүп эле жүрөм. Только ухоженный болгон аялдар бар. Өзү үчүн жашагандар бар да. Бирок Аллах көрүп турат, мен андай кылган эмесмин. Бизде ошо точкалар, соодаларыбыз бар болчу, анда иштечимин. Боюмда болгондон төрөгү чакта эле иштеп, балам бир аз чоңойгон чакта 1 жашка жакын иштебей калып, кайра эле ошол соодага чыгып, соода кылып жардам бергенмин да. Анан бирде эмес экине төрөп, мүмкүн болушунча ушул үй бүлөнү түптөгөнгө аракет кылып жашап келдим да. Анан ушундай кача бы аял катары көрбөсүн, эки баланын энеси катары туура эмес мамиле. Такыр туура эмес да. Сиздерден ошо сураныч, сот адилеттүүлүк менен чечип берсе, мен ишимди карап койсо. Алимбаева Улукандын иши бул ушу бир аябай жүрөктү ооруткан иш. Себеби бул айым өзү ушундай абалга туш келип, ажырашып, үй бүлөсү курап, андан кийин сентябрь 2024 жылы ажырашууга барган. Сотко алиментин кестирген, себеби жолдошу жардам берген жок. Ошол малдан кийин эле бир 6-7 ай тынчып калган. 6-7 айдан кийин бул кыз ыйлактап келип, ушинтип индиреже ушундай абалга туш келди, 1,5 миллионду мага кестирип коюптур. Алдың беле ал акчаны десем, жок, алган жокмун дейт. Материал иштерин дароо эле Ысык Ата районунун сотуна барып таанышсак, 27 сентябрь 24 жылы ошо мурдагы жолдошу, анын бүт бир туугандары ошо жолдошуна, өзүнүн бир тууганына, анан бул келинге доориз менен кайрылыптыр. Расписка боюнча, карызды өндүрүү боюнча. Адвокат жалдашыптыр. Ошол 1,5 миллион карызды өндүрүү боюнча. Материал ишине карасак, Абдыкаровдун төрагалыгында бул сот Ысык Ата районунда өтүптүр. Материалды ишти карасак, же бир протокол жок экен. Сот отуруму качан өткөндөрүн, же бир чын эле өзү доогер жаңагы Улукан айткандай, жоопкер Улукан айткандай, эч бир маалымат жок экен. Бул айымды ошо сот отуруму болуп атат, сиз жоопкер катары ишке тартылып атасыз деген бир соттон же кагазы, же телефонограммасы жок экен. Материал ишин карасак, расписка бир эле ошо бирдей 8 баракта бир почерк менен жолдошу эле жазыптыр. Мен паланча кишиден мынча акча алганмын, мынча акча алгам деп. Мындай бир караганда эле түшүнүктүү. Ал кагаздар баары бир күндө бир ручка менен бир кагаздын мындай бир дептерде жазылган. Ошолордун баары ишке тиркелиптир. Доориз эмнеден канааттандырып атат? Себеби ошо күйөөсү, жолдошу, ооба мен карызым бар, мен доону мойнума алам деген үчүн ошо согласие, признание иска деп туруп, сот ушундай Абдыкаров Кыргыз Республикасынын атынан чечим чыгарып атат. Ошо расписка боюнча карыздар өндүрүлсүн деп. Эң кызыгы, эми өндүрүп атканда жолдошунан дагы, өзүнүн ошо бир туугандары келинен да өндүрүш керек эле да, мыйзамдуу түрдө. Бирок сот аткаруучу ошо 1,5 миллионду экөөсүнө тең бөлбөй, баарын эле ошо Алимбаевадан өндүрүп баштаптыр. Эми юридикалык жакка баа берсек, мындай кадамдарга эмне себептен барды деп келинен да сурасам, билбейм дейт. Себеби эми үй мага катталып атат, үйдү талашып атабы же дейт. Мен мындай ойлондум. Бул кыздын юридикалык билими жок экенин билип, бул биринчиси. Мындай даталарга маани берсек, 27 сентябрда ошо доориз распискалар боюнча булар кайрылып алышат жолдошу. Бирок ошол учурда эле ажырашуу процесси болуп атат. Анан 10 октябрда ажырашуу процессине булар чогуу жолдошу менен аялы келгенде, жолдошу мен ажырашпайм, мага убакыт бериңиз элдешкенге деп соттон суранып,
декабрга чейин убакыт берилген. Бирок 17 октябрь күнү ошо карыздарды өндүрүү чечими чыгып атат. Бул демек эмнени айтат? Бул мага башка нерсени түшүндүрдү. Себеби жолдошу ошонун баарын билип туруп, аялына арыз бергендигин ошол эле туугандар аялына жана анын үстүнө ошону айтпай туруп, соттогу канцеляриясы дагы, секретари дагы, жардамчылары дагы айтпай, себеби эми практикада жардамчылар сурайт, доогерди, экинчи доогердин номер телефону барбы, биз чакырайлы деп. Ага карабастан судья Абдыкаров Ысык Ата районунун сотунун ушундай чечим чыгарып берип атат. Арызга карасак, чын эле фамилиялары доогерлердин туугандары болсо дагы бөлөк экен. Ошол үчүн биз бир чети мен да ойлоп калдым, сотко ушунча мындай сотту дагы ушинтип алдадыбы, айткан жокпу бир тууганыбыз деп. Себеби бул мнимый иск деп биз эсептейбиз. Анткени Улкан айтып атат, эч кандай карыз мен алган эмесмин, жолдошум булар бир туугандары, эмнеге мындайга барды десем, үйдө талашып атат болуш керек деп. Бирок ажырашуу процессинде бул действительно общее нажитое имущество болуп эсептелинет, катталган жери үй. Анан бул келинге деле түшүндүрүлгөн, бул эки өңөрдүн чогуу үй бүлөлүк турмушта курулган мүлк, ошол үчүн мыйзам боюнча экиге тең бөлүнөт деп. Экиге тең бөлүнөт, ошол үчүн жолдошуңуз доо арыз менен кайрылса сотко, сот процессине мен катышып берем деп айтканмын. Бирок мүлктү бөлүү арызы түшпөй эле, сен бизге карызсың деп туруп, бунун жоктугун билбегенин пайдаланып, айтпай туруп, ошол кезде деле ниет ошондой болгон окшойт. Себеби 17 октябрь чечим чыкса, 10 октябрда эле бул мен ажырашпайм деген үмүт менен 2 айга сот отурумун жылдырып атпайбы? Бул биринчиси. Экинчиси мамлекеттик төлөм. Бул доо арыз менен доогерлер кайрылганда 56 миңдей мамлекеттик төлөм төлөнүп атат. Биз билебиз, мыйзамда мамлекеттик төлөмдүн жарымысын эми апелляция берип аткан киши төлөш керек. Бул кызга ошол эле 27 миң сомду табып, доогер ошо арызды апелляциялык даттануу менен кайрылганга чоң мындай не кылды да, жарады да, кыйынчылыкты. Себеби өзү ажырашып, айлыгы 11 миң болсо, ал 11 миң сом ала турган айлыгына сот аткаруучу арест койсо, же анысына колдоно албаса, эки баласы менен ошо нянечка болуп иштеп жашоосунун бутуна мындай бекем турайын деп ажырашкандан кийин бул келин ошондой мындай эмне менен кыйынчылыктар менен жүрүп атса, ошол эле мурдагы жолдошу, балдарынын атасы ушундай кадамга туугандары менен барып атат. Биз ошо 27 миң сом төлөмүн чогултуп, доо арызы менен ошо доо арызга апелляция жазып, чечимге, соттун чечимине, 17 октябрь судья Абдыкаров Ысык Ата районунун сотунун чечимине Чүй облустук сотуна кайрылдык. Бул келин эле айтып атат, үмүтүмдү үзбөйм, сот ошо акыйкат чечим чыгарып берет деп. Себеби бул чечим мыйзамсыз. Бул чечим судья Абдыкаров Ысык Ата районуна караганда эң негизги жарандык процессуалдык кодекстардын нормаларын бузган. Себеби биринчи жоопкер жолдошу келип туруп эле, менин аялым үйдө, ал учурда ажырашып атса, ал үйдө, ал ооруп атат деп койгон мындай шылтоо менен экинчи жоопкерди мындай сурабай, тактабай, изилдебей, бир эле соттун отуруму менен мындай чечимди Кыргыз Республикасынын атынан чыгарган. Бул мыйзамсыз. Ошол үчүн биз бул тагдырды чагылдып, айтып, монтип коомчулукка жеткирели дедик. Себеби кандай мындай айлакердик менен азыр соттун мындай чечими менен колдонуп, мыйзамды туура эмес колдонуп, кандай кадамдарга барып жатат. Ошол үчүн биз апелляциялык инстанциядан акыйкат эле сурайбыз. Туура чечим кабыл алып, Ысык Ата районунун чечимин жокко чыгарат деп үмүттөбүз.